Чоң Казак партиясының Атамекен партиясына беруші сұраңыз. Мына сіздердің лидеріңер бір айда, 3 айда 3 партия алмаштырды. СДПК, ЛГБТ өлі бірдеме деген. Анан үшіншісі мо Атамекен кірді. Бұл 3 айда 3 партия алмаштырған бұл не деген лидер? Ошоны айтып қойғылачы маған? Ешкім 3 партия алмаштырған жоқ. СДПК-да өлі, анан ЛГБТ бірдемеге отырды, анан кейін Атамекенді жетектеп қалбады. ЛГБТ немне ашты бұл? ЛГБТ емен алчу алып, емне мұның барын съезд өткөріп, анан тигінтіп, анан тоқмоқам өтіп, анан бір айдан жауап қойған, ал емнеден идея? Анан емне ол Атамекенге келіп қалады бұл? ЛГБТ ошонсын кетирбейби до конца. Суроого жооп берип койсун. Мына айтылы. Биринчиден СДПКдан биз баарыбыз кеттик, анткени ал партия чачырап кетти. Экинчиден бирле партияда болот, ошо менен жүрөт. 3 айда 3 партия алмаштырбайт. Сиз шашпаңыз, сөз бериңиз бираз. Экинчиден Кыргыз демократия партиясында биз баарыбыз мүчөбүз. Биз ошону менен толугу менен Атамекендин ичине коалиция болуп кирдик. Аны эмнеге аштыңар эле? Эмнеге аштыңар? Жөн эле силерге ончук ачып эле съездин өткөрүп, канча миллион сомду тыгып туруп, анан аны жаап туруп, анан Атамекенге секирип кете бересиңерби? Силерден идея бирдеме деп ачкансыңар да. Анда башынан эле Атамекенге келбейсиңерби? Ошол идея менен ары бери эметпей эле. Келип эле анан Атамекенге кирип, ошол жака кирбейт белеңер. Анан тигиге бир айда 3 айда 3 партия алмаштырган, это уже непорядочность. Бизде бул партия толугу менен өз толук кураны менен коалицияга Атамекенге кирип, биз толугу менен өз программабыз 30 жылда эмне кылдыңар? Эмне кылдыңар? Эмне деген конституция жаздыңар? Бул жерде конституция жазып турса, мына ошо менен келдим. 10 жылда өлтүрүп койбодуңар силер. 10 жылда деген государствону Атамекен деген принципке чүрбөдүңөрбү? Ада аягында мына Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн конституциясы менен жогорку соттон алып салбады жана, несудимый болуп калды. Полностью отменили да. Кайра депутат болуш керек эле. Эмне болгон жок? Эмне 2 жылдан бери депутат болбойт? Өкүмдү үзүштү да, туурабы? Өкүмдү алышты да. Эми кайра депутат болуп келсин да. Текебаев. Эмне анан? Сиздин мүнөтүңүз кетип атат, ошондуктан жооп берип койсун. Эми ал конституция, жакшы конституция, ал иштебей турат. Бүгүн конституция эмес, бүгүн президенттик башкаруу иштеп атат. Атамекен 30 жылдан бери келатасыңар. Бүт өлтүрдүңөр. Сурооңузга жооп берип койсун анда, Семик мырза. Бүт өлтүрдүңөр. Эми дагы эмне деп кетасыңар? Жаңы дем, дагы эмне дем? Эмне дем дейсиңер? Бүт өлтүрдүңөр. Тигинегер капитан кораблягар кетип калды. Бир буту түрмөдө турат, бир буту лишь бы отстать. Вактыңыз кетип атат. Эмне 30 жылдан бери бүт жерге Атамекен все знают, дагы эле эметересиңерби? Семик мырза, сиздин вактыңыз кетип атат, ошондуктан Кыргызстанда туруктуу бир гана оппозиция бар, бул бүгүнкү күндө Атамекен. Ошол конституцияны иштетүү үчүн биз ушул программаны бартабыз. Ушул эмен өлтүрдү, ушуга чейин келтирди ушул. Атамекен, СДПК ушунун баары 30 жылдан бери отурушуп ушуга жеткирдиңер ушунун баарын. Экинчи сурооңузду бериңиз анда. Биздин дебаттардын да шартына көнүп коюңуздар, сиздерге атайын шарт түзүп сүйлөп калсын, платформасын айтып. Мындай экен да. Силерде дагы бизге шарт түзүп, бизге койгула да, анан силер өзүңөрдүн эле бестолковый суроолорду бере бересиңерби? Тигин эмне кылабыз, буну эмне кылабыз? Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Силер деген бизге эле бербейсиз. Жириновский дегенмелер өздөрү жылдып турушатпайбы? А силер эмне бизди эмеге коюп атасыңар? Сиз эмоцияга алдырбай, биздин дебаттардын шартына да көнүп бериңиздер. Экинчи сурооңузду бериңиз. Экинчи суроо. Суроом да жок уже буларга. Түшүнүктүү, всё. Мун бар, мен Текебаевди дагы мынтип жүргөм. Мына азыр ушул шайлоосуна келип 5 миллион сом бириз дедик. Мо списка менен азабы экен. Бүт бар экен бир, азабы экен бир. Кийинки партияга сурооңуз барбы? Пока жок.